Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Мына көптөн бери күткөн жаңы окуу жылы да башталды. Билим алуу ийне менен кудук казгандай демекчи, алган билимиңер өзүңөргө жугумдуу болсун. Дүйнө жүзүн каптаган пандемияга байланыштуу бул окуу жылдын биринчи чейрегинде да аралыктан окутуу билимин улантабыз. Силерге ден соолук каалайм. Эч качан оорубагыла. Ар дайым ийгиликтер коштосун. Сабакты баштаардан мурда бир жылмайып алалы. Андыктан силер Б тыбышын айтып көргүлөчү. Эмнени байкадыңар? Б. Албетте, Б тыбышы аркылуу жылмаюуну байкадык. Кана эмесе, бир жылмаюу аркылуу сабагыбызды баштадык. Мен силерге берүүчү эң алгачкы суроом абдан көңүл бөлгүлө. Санарип деген эмне? Санарип интернеттин жардамы аркылуу эскиден жаңыга өтүү, жаңылануу дегенди билдирет. Мисалы, балдар, силер билесиңерби? Мурда башка мамлекеттеги жакындары менен кат аркылуу сүйлөшчү. Ал эми элдер маянасын, газета, журналдарды почталардан алышчу. Телевизордогу балдар үчүн боло турган мультфильмди көрүү үчүн атайын бир жумалык газетага жарыялануучу программаны көрүп, андан соң билишчү. Ал эми азырчы заманыбыз санариптештирилип, биз интернет аркылуу көптөгөн жаңы маалыматтарга ээ болуп жатабыз. Чет мамлекеттеги жакындар менен үйдө олтуруп сүйлөшүү, банкоматтан акча алуу, билимди өз алдынча алуу мүмкүнчүлүгү, мектепке, бала бакчага үйдөн чыкпай катталуу, фильмдерди интернеттен көрүү, газета, журналдарды, китептерди интернет аркылуу окуу, интернет дүкөндөн каалаган товарды сатып алуу санариптештирүү болуп саналат. Жаңы окуу жылы башталганы менен биз мектепке билим алуу үчүн шартка байланыштуу бара албай жатабыз. Заманбап техниканын жардамы аркылуу аралыкта үзгүлтүксүз билим алуу. Андыктан балдар, бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алгыла. Бүгүн сабакта аралыктан окутуу, видео сабак, онлайн сабактар, маалыматтык каражаттарды колдоно алуу аркылуу агай эжелериңер менен байланыша аласыңар. Аралыктан окутуу менен мектептен окутууга тиешелүү маалыматтарды айырмалап жана жашоо тиричиликтеги мисалдарды келтире аласыңар. Убакытты туура пайдалануу менен бирге ийгиликке жетишүүгө аракет кылууга үйрөнөсүңөр. Кичинекей досторум, силер сабактын максаты менен таанышкан болсоңор, урматтуу окуучу, мен сага бүгүн салттуу билим алуудан айырмаланган аралыктан окутуу тууралуу айтып бермекчимин. Сен бир аз убакыт ичинде өзгөчө билим аласың. Сенин жаныңда мугалим да, классташтарың да болбойт. Сен үйдөн чыкпай билим аласың. Мындай билим алуунун ийгилиги сенин колуңда. Компьютер менен смартфон бир гана оюн үчүн эмес. Андан билим алып, көп нерсени үйрөнсө болот. Алардын жардамы менен сен онлайн сабактарга катышып, мугалим даярдаган интерактивдик көнүгүүлөрдү аткарып, жана видео сабактарды көрсөң болот. Аралыктан окутуу бул дайыма эле компьютердин алдында отурууну түшүндүрбөйт. Аралыктан окутуу бул бир аз онлайн сабактар жана көбүнчө өз алдынча иштөө. Сен берилген убакытты эле компьютердин алдында сабакка катышасың. Калган убактыңды өз алдынча билим алууга жумшайсың. Аралыктан окутуу 10 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин созулушу мүмкүн. Аралыктан окууга кандай даярдыктарды көрүү керек? Мугалимдин тарабынан жөнөтүлгөн онлайн жадыбал менен таанышып чык. Ата-энең менен биргеликте бир күндүк планды түз. Уйкуңду, тамактанууну, онлайн сабакта өз алдынча иштөөнү пландаштыр.
Аралыктан окууну даярдоо учурунда атайын каражаттарга көңүл бөл. Эгерде кандайдыр бир көйгөй пайда болсо, ата-энеңден жардам сура. Окуй турган ордуңду өзүңө ыңгайлуу кылып даярдап ал. Аралыктан окуу убагында сенин кыймыл-аракетиң кандай болуш керек? Сенин онлайн сабагыңа эч ким тоскоол болбош керек. Ал үчүн бардыгына онлайн болоорун алдын ала эскертип кой. Мугалимди тынч, кунт коюп оку. Өтүлгөн тема боюнча бере турган суроолорду даярдап ал. Мугалим талкуулоону сунуштаган учурда активдүү бол. Өз оюңду бөлүш. Онлайн сабактан кийин өз алдынча билим аласың. Ал үчүн эмне кылуу керек? Мугалим берген тапшырмаларды өз убагында аткар. Өтүлгөн тема боюнча 1-2 курбуң менен тема боюнча баарлаш. Кандайдыр бир түшүнбөстүктөр пайда болсо, мугалимден сура. Анда балдар, аралыктан окутуу учурунда ийгиликтүү болуш үчүн мен силерге 5 манжа ыкмасын сунуштайм. Көңүл бөлгүлө. Аралыктан окутууга жооптуу көз караш менен кара. Мугалимдин койгон эрежелерине бекем бол. Мугалим жана классташтарың менен тыгыз байланышта бол. Онлайн сабактарга активдүү катыш. Сабактарды өз учурунда аткара бил. Демек, балдар, аралыктан окутуу учурунда сен өзүңдү жана убакытты башкарууга үйрөнөсүң. Өз алдынча билим алуу көндүмүнө ээ болосуң. Анда эмесе, аралыктан окууда силерге мен ийгилик каалайм. Сабактарга активдүү катышкыла. Балдар, силер айткылачы, аралыктан окутууда маалыматтарды эмнелер аркылуу аласыңар? Азаматсыңар. Балдар, биз аралыктан окууда Moodle, Telegram, Classroom, Google Meet, Zoom, WhatsApp аркылуу окуй алабыз. Ал эми бизге жардам берүүчү керектүү маалыматтарды кайдан аласыңар? Керектүү маалыматтарды алуу үчүн биз көбүнчө Сыналгы, Үналгы, Ваймö, Яндекс, YouTube, Google сайттарынан алабыз. Азаматтарым, аралыктан окутууда силерге жардам берген тиркемелер менен таанышкан болсоңор, анда мен силерге 4-чейрек ичиндеги аралыктан окуудагы Нурбек аттуу окуучунун кантип ийгиликке жетишкендигин баяндап берейин. Биздин шаарда Нурбек аттуу окуучу жашоочу. Ал ар дайым мектептен келгенден кийин топ ойноо, атасы белекке алып берген ноутбук, телефон аркылуу пайдасыз убакытты текке кетирүүчү оюндарды көп ойночу. Дүйнө жүзүн каптаган COVID-19 пандемиясы башталып, бүткүл элибизге карантин жарыяланып, окуучулар, студенттер үйдө аралыктан окутуу сабагын башташты. Ал мезгилде Нурбектин жолдоштору эшикте ойнобой, аралыктан окутууга берилген тапшырманы аткара башташты. Мындай нерсе Нурбекке өөн учурады. Нурбек досторунун короого чыкпай калганын байкап, жашоосу кызыксыз боло баштаганын сезди. Апасы Нурбекке аралыктан окууга жардам берүү менен алек болду. Апасынын жардамы текке кеткен жок. Нурбектин сабакка болгон кызыгуусу пайда болду. Ошентип, атасы белекке берген ноутбукту пайдалануу менен аралыктан окууга активдүү катышып, жылдын аягында Нурбек эң мыкты катышкандыгы үчүн мактоо баракчасы менен сыйланды. Балдар, силер Нурбектин жетишкен ийгиликтери жөнүндөгү окуя менен тааныштыңар. Анда эмесе ушул текст аркылуу силер менен суроо жоо иретинде баарлашалы. Нурбектин досторунун эшикте ойнобой калуусуна эмне себеп болду? Нурбекке ноутбукту ким сатып алып берген? Нурбектин аралыктан билим алуусуна
ким жардам берди? Аралыктан окууга активдүү катышкандыгы үчүн Нурбек эмне менен сыйланды? Балдар, келгиле анда бул суроолордун жоопторун конверттин ичинен көрөйлү. Нурбектин досторунун эшикте ойнобой калуусуна COVID-19 пандемиясы себеп болду. Нурбекке ноутбукту атасы сатып алып берген. Нурбектин аралыктан билим алуусуна апасы жардам берди. Аралыктан окууга активдүү катышкандыгы үчүн Нурбек мактоо баракчасы менен сыйланды. Балдар, силер байкадыңарбы? Аралыктан окутууда албетте оң жана терс таасирлер болду. Анда аралыктан окуудагы оң жана терс таасирлерди айтып көргүлөчү. Аралыктан окутуунун оң жана терс таасирлери. Ата-энесинин көзөмөлүндө болду. Убактысын туура пайдаланды. Досторунан таасирленди. Ийгиликке жетишти. Бирок балдар, ийгиликке жетишкени менен өзүнүн досторун, классташтарын жана мугалимдерди, мектебин, окуган классын жакындан көргүсү келди. Бирок мектепке келе алган жок. Аралыктан окутуу учурунда силер жакшы билим алыш үчүн мугалимдин берген тапшырмасын так өз убагында аткарууңар керек. Андыктан баары силердин колуңарда. Биздин негизги максатыбыз жакшы билим алуу. Ар кандай тоскоолдуктарга карабай, аралыктан окутуу убагында мыкты билим алууга умтулуу керек. Аралыктан окутуу бул салттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү жок болгондо гана абдан керек. Биз өзүбүзгө керектүү маалымат алуу үчүн бардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Азаматтарым, силер бүгүнкү теманы жакшы түшүндүңөр деген ойдамын. Анда силерге тапшырма берейин. Ал тапшырманы аткарып, ар бириңер өзүңөрдүн класс жетекчи мугалимиңерге жоопторун жөнөткүлө. Анда биринчи тапшырмага көңүл бөлгүлө. Силерге аралыктан окутуу кандай таасир берип жатат? Аралыктан окууда силерге кандай кыйынчылыктар жаралып жатат? Аралыкта окуу менен мектепте окуунун айырмачылыктары эмнеде? Мына ошентип, сабагыбыздын да соңуна келип жеттик. Бирок балдар, мен силер менен коштошпойм. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин.